Алтын балык. Бар экен, жок экен, ач экен, ток экен, илгери өткөн бир заманда көк деңиздин боюнда бир кемпир чал болуптур. Алар бир жер тамда турганына 33 жыл толуптур. Чал күнгө деңизге балык кулоого барчу экен. Кемпир дайым үйүндө ийик ийирип отурчу экен. Чал бир күнү эртелеп деңизге барып тор салды. Тартып алса энтелеп, илип чыкты, чоп жарды. Эх, деди. Экинчи жолу абышка ыргытып салса торду деңизге, илип чыкты, камышты. Ох, деди. Үчүнчү жолу абышка кыйналып кысталып тор салса, илип чыкты бир балык, алтын экен караса. О, деп кишиче сүйлөптүр. Мени кое бер абышка, көк деңизге кетейин. Мен сенин каалаганыңды жасап берейин. Мен алтын балыкмын. Балык алып барбасам, кемпирни алып урушат. Балык алып барайын десем, кичинекей. Анын үстүнө бул алтын балык экен. Алып барбайын десем, үйүндө эчтеке жок экен. Бирок чал ошол жерден өзүн кармап, кой, ушул байкушту кое берейин. Ушул канча тамак болмок эле, дейт. Бар, деп деңизге ыргытып ийет. Отуруп караган киши тез эле чарчап калат. Мурдагыдай тор сала албай калат. Анан үйүнө келет. Кемпир: "Эмне болду? Балык туттуңбу?" дейт. "Балык тута алган жокмун. Бир эле балык туттум. Кичинекей алтын балык экен. Мени кое бер", деди. Кое бердим. "Ай, эмнеге кое бересиң?" "Жок, сен каалаган нерсеңдин баарын жасап берем", деди. Анан кое бердим. "Анан эч нерсе сураган жоксуңбу?" "Эмне сурайт элем? Бар тез-тез алтын балыктан сурап кел. Карачы, биздин тепчинин кебетесин. Жаңы тепчи сурап кел." Ох, деп абышка деңизге келип, "Алтын балык" деп чакырды. Тынч турган деңиз толкуп, бир чоң толкун менен кошо чыгат. "Кел абышка, эмне сурайсың?" Кемпир айтты: "Кир жууган тепчибиз сынып калды. Ошону жасап бербейсиңби?" "Бара бер, сен айткан нерсе сен баргы чакта орундалат." Чал колун аркасына алып келсе, жаңы тепчи турат экен. Кемпир алыстан көрүп алып: "Эй, жинди абышка, бир эле тепчи сурайсыңбы? Биздин үйүбүздү карачы, үйдү кошо сурабайсыңбы?" дейт. "Сыйкырчыга жөн эле нерсе да, бир эле тепчи сурайсыңбы? Бар тез-тез." "Ох", деп чал кайра жөнөйт. "Алтын балык" деп чакырат. Тынч турган деңиз толкуп, бир чоң толкун менен кошо чыгып: "Кел абышка, эмне сурайсың?" "Кемпирим, бир эле тепчи болбойт, үйүмдү да жаңы, дейт. Үйдү жаңылап бере аласыңбы?" дейт. "Ой, аксакал, бара бер, сен баргыча сенин каалооң аткарылат." Чал үйүн күтүп калабы же жокпу деп ойлонуп калат. Алыстан караса, үйү тим эле жаркыраган кызыл, сары, көк боектор менен боелгон, жапжаңы, ошол жердеги эң байдын үйүндөгүдөй үй турат. Балкондору бар экен. Баягы кемпир балкондо турат. "Эй, бол тез-тез. Үйгө кирбе. Тез-тез кайра бар." "Эмне болду?" "Мен байбиче болом. Байбиче деген бул байдын кемпири. Бай болоюн. Үйүбүздөгүн ичинде баягыдай идиш жууган кызматкерлер, малайларыбыз болсун. Биздин үйдү кайтарган, малыбызды баккан жигиттер болсун. Пол жуугандар болсун." "Ой, эми өзүбүз эле жууп тазалап элекпиз да. Бар тез-тез." Чал кайра барат. Абышка жөнөкөй уялчак болот. Кайра барып сурагандан уялат. "Алтын балык" деп чакырат. Кайра толкуп алтын балык чыгат. "Кел абышка, эмне болду?" Кемпирим айтат: "Тепчибиз сонун болуп калды, бирок ошончо үйдү тазалаганга, бизге тамак жасаганга малайлар, ашпозчулар, малды кайтарган жигиттер болсун" деп айтат. "Бара бер абышка, сен каалагандай болот", дейт. Абышка келсе, эшиктерин шыпырып атат, тамактарын жасап атат, идиш аяктарын жууп атат, бирөөлөр койлорун, бирөөлөр өрдүктөрүн айдап жүрүшөт. Кемпири болсо чоң үстөлдүн үстүндө тамак жеп атат. "О, сонун болуптур", деди карыя. "Сен келесо, мен айтпасам ушунун баарын кылбайт элең."
Жакшы болгон турбайбы деп столго отурган атса, отурба, тур. Эмне болду? Эмне болду? Бар, алтын балыкка барбайт. Мен мындай байбиче болгум келбейт. Мен падыша болгум келип атат, дейт. Мен мындай жашабайм. Болот ушу, десе. Жабызыңды, болбосо жигиттердин бирөөсүнө сабатып коем. Болду. Абышка деңизге барып, алтын балык деп чакырат. Алтын балык чыгып келип, абышка эмне болду? Мен жасап берген сыйкырдуу үйлөр жагып атабы? Ооба, жагып атат, рахмат. Эми кемпирим жөнөттү. Байбиче болбойм, падыша болом дейт. Макул, бара бер, оңой эле. Кемпириң сен баргыча падыша болот, дейт. Рахмат. Жүрөгү түшүп барып караса, заңгыраган хан сарай салынып калыптыр. Кемпирин бирөөлөр желпип турат. Жигиттер найза кылычтар менен карап турат. Аскер турат, дейт. Чалдын оозу ачылып калыптыр. Кемпири: кандай чал? Кандай болуп калыптырмын? Алтын кийимдер менен? Жакшы. Кемпирине бөжөйүп калып, бир аз тамак ичип алайын дейт. Ай, тамактан анчесиң, барбайт. Мен падыша болдум. Эми алтын балык жегим келип атат, дейт. Тамак толтура турбайбы? Алтын балыкты кантип жейсиң? Ал кичинекей да. Ушунун баарын ал кылып бербедиби? Ошондой болуп атат. Жегим келип атат. Алтын балыкты алып кел. Болбосо азыр токмоктотуп салам сени. Абышканын жүрөгү түшүп калат. Желдеттери бири найзасын, бири кылычын, бири жаасын кармап туруп алат. Бул кемпирге жинтейиптир. Алтын балык. Толкун болуп астынан чыкса, өңгүрөө өлүп атыптыр. Эмне болду? Айта албайм. Айта бер, сен жакшы адамсың да. Эми падыша болгону аз келгенсип, эми сени жегиси келип атат. Тутуп алып кел, дейт. Сени жейин, дейт. Алтын балык башын чайкап: бара бер, капа болбой бара бер. Алтын балык секирип туруп, толкунду куйругу менен чаап туруп, суу чачырап кетиптир. Балык тик секирип туруп, деңизге кирип кетет. Чал менен эми эмне але болот? Алтын балык учуп барса, тиги көрүккө отурат го деп барса, баягы алтын сарай жок, баягы жигиттери жок, мал салдары жок, баксак жок. Баягы сынып калган тепчи бар эмес беле? Ушул сынып жарылган бойдон турат. Баягы кыйшайган үйү жамгыр жааса тамчылар өтүп кеткен. Баягы кемпирдин алтын кийген кийими жок, чачтары саксайган, кийимдери жамаачы, жыртык, кир. Кемпир темсейип эшиктин алдында тепкичте отурат экен. Алтын балык таарынып кетип калат. Кемпир сууктугунан илгерки таз кейпин кийип калыптыр.